Бүгін мен сіздерге Ордолу Ош шаарынан туғандар. Сатыла тұрған Элистрой компаниясының Наул биринчи қатарының екінші қабатынан сатыла тұрған бизнес помещение ойынша малымат берем. Біз тұрған жер Мырзалы Аматов көчөсү менен Алиева көчөсүнүн кесилишкен жер туғандар. Бұл тараптан келсеңіздер, Ноқатский подъемдон түшүп эле одностронный жол менен туғандар келесиздер. Мырзалы Аматов көчөсүнө бурулган соң, бұл жақта Кыргызстан банк, коммерческий драм тараптарға жүрөсүздөр. Адрес тақтап билип алыңыздар. Биз кире турган зданиянын биринчи эшиги, могул туштагы эшик туғандар. Ушул жагы менен кирсеңиздер да болот. Нарк чет жактан дагы кирсе болот. Анан айланып дагы могул жагынан кирсеңиздер дагы болот экен туғандар. Азыркы мен айткан биринчи ход менен кирсеңиздер да болот. Могул капталдагы четтеги ход менен да кирсеңиздер болот. Айланып дагы кирсеңиздер болот туғандар. Азыр биз сатыла турган бизнес помещенияга кирип кетебиз. Бул жакта көпчүлүк бизнеске бериле турган жерлер бүт элек. Азыр ремонт иштери болуп атат. Эгер ала тургандар колдон чыгарбаңыздар. Мынау азыр мен чет жакта айткан жак, ушул жагынан да кирет экенсиздер да. Мынау пленканы тоспой тура. Бул жагы ажатканасы. Азыр биз экинчи кабатка көтөрүлөбүз туганда. Сатыла турган тепкичтен чыккандан кийин тугандар, мына ушул бизнес помещение азыркы тапта сатууга коюлду. Эшиктер коюлуп элек, бар жогун бүт элек көрүп атасыздар. Бул жактыкы дагы, бул жактыкы дагы. Бул туштагы, бул жак сулуулук салон экен. Иштеп атат экен азыркы тапта. Эжелер ушул жакка кирип кетишти. Анан бул канча квадрат метр экен деп атсаңыздар, бул 25 квадрат метр. Бул тарабынан күндүн батыш тарабын көрөсүздөр. Блоктун ушул ички тарабын көрөт экенсиздер. Айнек терезелер пластик. Мына айландырып бир катардан көрсөтөйүн. Мен баасын айтып кете берейин тугандар. Бунун баасы квадрат метри $1250 кем болот. Шуну колдон чыгарбаңыздар. Офис кылсаңыздар болот. Ишканасына ушул жерге салкын жерге офисти кылып, кондиционерди коюп, ремонтту кылып тугандар. Бар жогун киргизип алсаңыздар болот. Сыртка чыксаңыздар, анан ажатканасы дагы бул жагында бар экен. Бул жагы ажаткана бүт элек. 1 жылдын ичинде, 5-6 айдын ичинде бүтүп бар жол кирсе керек.